Kur'an okuganda kança kemçilik getirip koyduk, zikir kılganda kança kemçilik getirip koyduk, tövbe kılganda kança kemçilik getirdik, namaz okuganda, taravihte, sadakada, ынтыма кандай гана жакшы иштер болбосун, канчалык биз кемчилик кетирсек, ушуга истигфар кылайлы. Ушуга тооба кылайлы. Эң кыскасы истигфар тобаныкы астагфируллах ва атубу илейх. Астагфируллах ва атубу илейх. Айтайлычы гана астагфируллах ва атубу илейх. Эми кеп истигфарлар узундары бар, кыскалары бар. Сиздерге мен айткарым эң кыскасы. Астагфируллах мин кулли дамбин ва атубу илейх. Толтура эми, бирок ушунусу эң кыскасы Кур'андын аятына да муафык келген. Вастагфируллах сумма тубу илейх. Демек Алла Таалага истигфар дегени, Аллах, Алладан мен кечирим сураймын деген сөз. Ва атубу илейх, мен тооба кыламын. Аллага кайтамын. Жаман иштердин баарын таштадым. Ушу мурда менен жаман иш болуп калган ага кейидим. Ага капаландым, кайгырдым. Ушу жаман ишти таштап, келечекте Аллага вада беремин. Ушуну мен кайталабайын. Уурулукту таштадым. Уурулук кылган үчүн кейидим. Өттө бул жаман нерсе экен. Эми өлүмдүн, ушу өмүрүмдүн аягына чейин уурулук кылбайм деп Алла Таалага вада бериyor. Мен кыйбат кылдым, бирөөнү ушактагамын, бирөөгө жала жапкамын, бирөөгө зулумдук кылгамын, бирөөнүн акчасын алып койгомун, бирөөнү уруп койгомун, бирөөнү кордоп койгомун. Я Алла, ушундай бир арам иш кылдым, дозокко бара турган, шайтандын кылган ишин кылдым. Я Алла деп бир кейири дагы ушу жаман ишти таштадым, эми өлгөнгө чейин ушу жаман ишти кайталабайм дегендин аты тооба. Бунун аты тооба. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала баарыбызды бир замандаш кылып жаратып, бири-бирибизге керек кылып жараткан, бири-бирибизге муктаж кылып жараткан, бири-бирибизге пайдалуу кылып жараткан, бири-бирибизге боорукер кылып жараткан, бири-бирибизге райымдуу кылып жараткан. Мусулмандардын мисалын пайгамбарыбыз айтат, бир денеде көз бар, бир денеде кулак бар, бири-бирине боорукер, бири-бирине кайрымдуу, бирөөсүндө жүрөк бар, бирөөсүндө боор бар. Демек келиңиздер баарыбыз боордош болойлу, жүрөктөш болойлу, кулакташ болойлу, баарыбыздын тилибиз бир болсун, ынтымагыбыз бекем болсун. Рамазан ай ушуну үйрөтөт. Ортодогу келишпестиктердин бардыгын кечирип, ортодогу бардык кирдикти барды тазалап, 4 түрлүү адам кечирилбей калат дейт туугандар. Биринчиси, дайыма арак ичкен киши, үзгүлтүксүз арак ичкен киши. Кээде ичкен тиякпай бул да күнөөкөр, мындай күнөөкөрү бар. Бирок дайыма кээ бирлери бар, кууп ичкен бар. Бунун күнөөсү ушундай түнү да кечирилбейт дейт. Экинчиси, катия рахим, туганчылыкты кескен. Мен ушу туганым менен мамилем жок, катташпаймын деп урушуп кеткен. Бунун күнөөсү кечирилбейт. Үчүнчүсү, акун ливалидей, ата энеси ак кылган бала, ушунчалык жадаткан, ушунчалык какшаткан, жүрөгү ушунча ренжиткен ата энесин акыры барып туруп балалыктан кечирип ийген. Төртүнчүсү, мына биз ойлоно турганыбыз, бири-бири менен кек сактагандар. Бири-бири менен кек сактап, бири-бирин кечиришпегендер. Бири-бирин жүрөгүндө өч алам деп жүргөндөр. Эртеге бир күн оң келсе мен өчүм алам, кек сактап жүргөндөр. Шохна деп коет буну, уш кечирилбейт дейт булар. Йаум ла янфа малу вала банун илля ман аталлах би калбин салим. Ал күнү, кыямат күнү, сенин балдарыңдагы мал мүлкүн канча болсун миллиард, кыпындай сизге пайда бербейт. Пайда берет кайсы? Ким? Салам. Мындайча айтканда таза, бардык күнөөдөн таза болгон жүрөктү ким алып келсе, ушул пайда берет. Ошондуктан туугандар, шайтан аракет кылып жүрөгүбүзгө кир салат. Биз аракет кылып кирди жууп турайлы да.